Ustaz takafful arqылуу үй машине камсыздандыруу халал болуп эсептелеби? Бул takafful деген маселе азыр кайра Кыргызстанда Кудайга шүгүр башталып жанданып атат. Алхамдулилла. Бул заман дүнүйө ушундай да, дүнүйө бир жерде турбайт, токтобойт. Өзгөрө берет. Маселе чыга берет. Кыяматка чейин заман өзгөргөнгө жараша маселелер да чыга берет. Бирок ислам дини Алла Таала бизге билдирген дин, толук дин. Канча zaman өзгөрсө дагы бүт баарына ислам дини толук жооп берет. Аллах субханаху таала берген дин ушундай неамат бүт бардыгына жооп берет. Мурда да айтканбыз, элдер жаңы маселе чыкса эле исламда барбы деп сурайт. Христианга барып, еврейге барып сурабайт, мусулмандардан сурайт. Себеби ислам дини Аллах субханаху таала бизге берген дин, акыркы дин биздин зарылчылыктын бүт баарын эмне кылат, камсыз кылат. Бүт бардыгына жооп берген Аллахтын тараптан берген немат дин. Ошон үчүн азыркы доордо бизде эмес дүйнөнүн баарында камсыздандыруу деген маселе жүрүп атат. Камсыздандыруу деген кам көрүү, бири-бирине жардам берүү, ушул максатында камсыздандыруу, дүйнөнү камсыздандырып атат. Унасыны, башка буюмдарыны, мүлктөрүнү бүт бардыгы болуп атат. Мамлекетте болуп атат, башка сыртта болуп атат. Кээде сыртта мамиле кыламын, сырт менен иштешем десең, ошол сырт менен иштегенге дагы камсыздандыруу керек болот. Ансыз сен иш кыла албайсың. Бизнес кыла албайсың, башка иш кыла албайсың. Кыскасы камсыздандыруу азыр биздин жашообуздун бир чоң жүзү болуп калды. Ар жерге ушул нерсе кирип кетти. Эми ушул камсыздандыруунун шар'ий жолу дагы бар. Шариаттагы буга жол көрсөткөн жолдору бар. Уламалар, Алла жадайы кайыр берсин, уламалар буну дагы карап чыгып, шар'ий жолдорун таап чыгышкан. Шариятта камсыздандыруу кандай болуш керек, эмненин негизинде болуш керек, кантип иштейт, буну дагы уламалар не кылышкан, маселелердин бүт баарын хал кылышкан. Мундан 50 жыл, 60 жыл алдын эле уламалар бул маселени чечип койгон. Бирок бизге эми келип атат. Алла жадайы кайыр берсин, биздин ушул мамлекеттик ушуну колдоп, азыр ушул боюнча, takafful боюнча иш жүрүп атат. Takaffulда атайын адистер иштеп атат, алып барып атат. Бул жакшы нерсе. Баары Кудай кааласа, буга дагы толук өтөбүз иншалла. Бир вакыттарда Ислам банк деген элдер түшүнбөйт эле. Ислам банкы деген эмне? Ислам каржылоо деген эмне? Түшүнгөнү болгон, түшүнбөгөнү нерселери болду, каршы чыккандар болду, башкалар болду. Бирок Кудайга шүгүр, азыр Кыргызстанда көп 5-6 банк ислам багытында иштеп атат. Толук банктар иштеп атат. Кээ бирлерде банктардын ичинде өзүнүн бир немеси бар, бир терезеси бар, ошондо иштеп атат. Ошондой эле takafful деген маселе дагы козголуп атат. Takafful деген эмне деген? Takafful бул кафилден алынган. Араб тилинде кафил деген кепилдик. Кыргызча айтканда кепилдик беришти. Takafful деген бабы тафаул. Тафаул дегени эки тараптан кепилдик берилет. Эки тараптан кепилдик берет. Клиент келип, эмне кылат? Келген адам келет дагы мен силерге кошуламын дейт. Экинчи тараптан мен кепилдик беремин дейт. Ошол компания айтат, мен сага кепилдик беремин деген сөз ушул takafful деген сөз. Бул кантип ишке ашат? Бул туугандар ашар жолу менен ишке ашат. Ашар жолу менен бири-бириге жардам берүү. Бирөөгө түшкөн баягы түйшүктү, кыйынчылыкты жоюп салуу же жеңилдетүү. Мына ушун takafful деп айтылат. Бирөөдүн түйшүгүнү, бирөөдүн түшкөн кыйынчылыгын жеңилдетүү, аны жоюп салуу бул шариаттын жакшы нерсе. Шариятта бар нерсе. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху таала айтат: "Таавану алал бирри ват тaqва." Таавану алал бирри ват тaqва. Таква, жакшы иштерде бири-бириңерге жардам бергиле дейт. Ошон үчүн эгерде бирөөгө бир түйшүк, бир кыйынчылык, зыян келген болсо, ошонун чыгымына жардам берип коюшулук бул жакшы нерсе. Мисалы ушул адамдар топтолуп алып, ушул баардык ашап, ортого бир акча таштап, ушул акча менен кимдин башына бир түйшүк келсе, машинесинин унасында бирдеке болду, мүлкүндө бирдеке болду, сел басты, жер титиреп бирдеке болду, ошого жардам кылабыз деп ортого фондко акча чогултат. Анан ошол бир адамга кырсык болгон болсо, Алла сактасын баарыбызды, ошого берилет. Takafful ушул эле нерсе. Ушуну мыйзамдаштырып, ушуну шарият жолу менен алып бараткан нерсени takafful деп айтылат. Мисалы, кырсыкты эч ким билбейт да, Алладан башка эч ким билбейт. Уна сатып алдың, кырсык болуп калды. Кырсык болгондон кийин сен тигин да үрдүң, өзүң да урдуң. Ар бирине 100 миңден 200 миң, 400 миң акча кетет. 400 миң акча бирөөгө кыйын болот төлөп беришлик. Ар кимдин акчасы жок андай. Анда ошол 10 адам, 20 адам топтолуп төлөп берсе, ал жеңил болот. 30 миңден сомдон түшөт дагы жеңилдик берилет. Бул нерсе шариятта бар. Бул жардам берүү шариятта бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерде келет.
Hadisте келет, баягы bir адам бирөөдү ката жолу менен атайлап эмес өлтүрүп алган болсо, мисалы уруп кетти машина менен, өлтүрүп алды, өлүп калды. Дият важип болот. Атайлап өлтүрсө кысас важип болот. Атайлабаган болсо дият важип болот. Дият деген күн. Bir адамдын куну канча болот десе, бүгүнкү күндө 100 төө. Машина менен уруп кеттиң, ага 100 төө бересиң. 100 төөнү эми ар ким төлөй албайт. Эми ошону эмне кылат десе, алал акила, анын жакын туугандарына бөлүнөт. Өзү төлөбөйт аны. Анын агасы, иниси, байкеси, тайкеси, кошунасы, достору, жолдоштору, бөлүнөт. Бардыга бөлөт дагы анан төлөп берилет. 1 жыл, 2 жыл мөөнөт берип, анан төлөп берилет. Шариятта бар нерсе бул. Бул неге? Ошол адамга жеңилдик болуш үчүн. Жеңилдик болуш үчүн ушундай кылынат. Ошондой эле хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аш'ари деген сахабалар жакшы көргөн. Хум ана минхум ва хум минни ва ана минхум деген. Бул Абу Муса Аш'ари разияллаху анху айтат, биздин уруктун адаты дейт, биздин урукта биз сапарга чыкканда, үйдө жүргөндө же казатка чыкканда баягындай жеп аткан азыктарыбыз азайып кетсе, амир саап эмне кылчу экен? Бардыгынын тамагын чогултуп, ортого коюп, анан бөлүп берчү экен. Бирөө 10 килограмм будай алып келди, бирөө 1 килограмм алып келди, бирөө 5 килограмм курма алып келди, бирөө 2 дана алып келди, баарын алып келет экен дагы. Мындай кылып бөлүп берчү экен, тегиз кылып. Баары жогу бирдей бөлүп берчү экен. Ошону угуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хум минни ва ана минхум деген. Алар менде, мен аларданмын деген саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн шариятыбызда бул аягыдай көмөк көрсөтүү, жардам берүү, өз ара жардамдашуу деген нерсе бар нерсе. Ошону гана шариаттын жолу менен түзүп коюлган, бул тартипке салып, мына ошону такафул деп айтылат. Такафул түшүнүңөрбү? Аша жолу менен. Эмне болот такафулда? Ошол адамдар барат дагы эмне кылат? Ошол фондко барып катышат. Мисалы мен барам дагы, мен айтам, мен унамды, үйүмдү такафул кылып атам деп ошо төлөмдү төлөйм. 5000 сомго, 10 000 сом төлөйм. Дагы бирөө келет төлөйт. Ошентип биз 100 адам болобуз. 100 адам болот. 100 адам болгондон кийин бул фонддо бул акча турат. Булардын бул биздике болот, фонддук эмес. Фонд болгону башкарат. Башкарганы үчүн гана ал акча алат. Калганы эмне өзүнүн файызын алат, калганы турат. Бул биздин мүлк. Эгерде ошол катышкан адамдардын ичинде бирөөгө кырсык болгон болсо, анда эмне кылат? Алла сактасын баарыбызды. Анда ушул фонддон жардам берилет. Анан бул фонддун ичинден бир бөлүгүнү эмне кылат? Алып коюлат дагы, баягы немеге берилет. Бизнес кылса болот. Бизнес кылганга себеп акча көп да турат. Миллион акча турат, мисалы 500'ünü алып койду, резерв кылып, калган 500'ünü эмне кылса болот? Фонд бизнеске койсо болот. Ал бизнесте иштеп, музараба, мурабахадан алып түшкөн акча дагы биздики болот. Анан жылдын аягында эсеп китеп кылынат. Эсеп китеп кылынат дагы, эгерде ошол кырсык болгон болсо, алар жоюлат. Андан кийин түшкөн акчадан сырткары пайда болгон болсо, ал пайдаларды эми кааласа эгелерине кайтарып берет. Кааласа кийинки жылдын эсебинен баягы төлөм бар го, ошондон кемитип коет же кошуп коет. Же болсо кааласа ошол төлөмдү Алла жолунда садака кылса болот. Ушундай жолдор менен иштейт. Bunun işlem tertibi ушундай. Ошон үчүн бул нерсе бар нерсе, бул 40 жыл 50 жылдан бери башка мамлекеттерде иштеп атат. Дүйнөдө 130 мамлекетте иштейт такафул. Эң кызыгы дүйнөдө эң күчтүү иштеп аткан жерлерден бирөөсү Англия. Европа кафир мамлекет, бирок такафул боюнча дүйнөдө эң биринчи орунга чыгып кетти азыр. Англияда да иштейт ушул нерселер. Ошон үчүн бул нерселер азыр бизге мамлекет шарт түзүп аткандан кийин бизге үчүн чоң бир мүмкүнчүлүк. Bunu пайдаланып калыш керек. Ошон үчүн такафулду, үйдү, машинени, башка нерселерди такафул жолу менен камсыздандырса жакшы болот. Биз баарыбыз ошол ислам багыты менен иштесек, Алла Таала ишибизге, муамалабызга баарына береке берет. Ошон үчүн буну коркпостон, ошол шарт болсо барып такафул кылдырганга аракет кылыш керек. Низамдар дагы өзгөртүүлөр келип атат. Кудай кааласа, толук менен ишке ашып кетсе, буга барып катышып, ушул менен иштесек, иншалла, мусулмандар үчүн толук халал, жакшы мүмкүнчүлүк. Бул дагы бизге берилген неамат.